Жубайыңа берген нерсең 100% кайтат. Башкача айтканда, бул өзүңүздүн келинчегиңизге берген нерсеңиз садака деп түшүнүп коюңуз. Сиз мисалы үчүн садака кайрымдуулук кылганда намазга барасыз, мечиттерге каттайсыз, жума күндөрү, анан пакетин ачып, же болбосо банк QR кодун көрсөтүп, акча салып коюңуз, акча бериңиз деген кайыр сураган адамдарга кайрымдуулук иретинде акчаңызды бересиз. Мына ошону гана садака деп жүргөн болсоңуз жаңылышасыз. Анткени садака эң жакшысы бул жакындардан баштагандыгыңыз. Сиз сырттагы адамдарга жардам берүүңүз жакшы албетте, бирок келинчегиңиздин муктаждыктары бар, ага болгон сүйүнүч нерсе бар, романтика деген нерсе бар, ага бир гүл берип коюу, мейли бир сырттан жулуп келген болсоңуз да ошону колуна карматуу сөзсүз түрдө акчага байланышы шарт эмес. Акчага байланышы шарт эмес, анткени пайгамбарыбыз өзүнүн мисалында жубайына кандай кылып романтик боло алды. Мына ошол байбичеси ичкен кружкасы дейбиби, пиаласы дейбиби алып туруп, ошол ичкен жеринен кайра ичкендиги мына ошол чыныгы романтика, мына ошол чыныгы садака, сүннөт. Мына көрдүңүздөрбү? Ошол акчага байланбаган нерселер менен дагы биз жакшылык кылсак болот жубайыбызга. Эми эгерде акчага байлай турган болсок, мен азыр өзүмдүн мисалымда дагы көрсөтө кетейин. Буга чейин келинчегимди 5 жылдыгыбыз болгондугу үчүн 5 жылдык үйлөнгөнүбүздүн урматына Мальдив аралдарына алып барып 2,5 миллион суммага чыгым кылып, анан жакшы бир 10 күндүн аралыгында эс алдык десем болот да. Канча гана сумма келинчегиңизге салбаңыз, кандай гана ашыкча овер болуп аткан болсо дагы бере бериңиз, ошол нерседен сиз пайдасын, жакшысын аласыз деп айтам. Балким бул сөз кээ бир адамдарга жакпашы мүмкүн, сен эмнени айтып атасың, же болбосо ушинтип айткандардан улам анан биздин байбичелерибиз, жубайларыбыз талап кылып атат, мына карабайсыңбы, башка элдин адамдары мондай кылып атат, сен эч нерсе кылбайсың деп. Жок, андай мындай айткым келбей эле. Ошону менен биргеликте сөзсүз түрдө акча бергиле, акчаңарды аялыңарга сала бергиле деген максат эмес. Алардын өздөрүндөгү каалоосу, кызыкчылыктар болот, бирок ошону менен биргеликте сиз эмне гана бербеңиз, ошол нерселерди садака, жакшылык, кайрымдуулук иши деп бере турган болсоңуз, жүрөгүңүз, көңүлүңүз ачык болот. Албетте азыр комментарийге адамдар жазышы мүмкүн, менин жолдошум ушул күнгө чейин бир дагы нерсе берип көргөн эмес деп. Балким берип аткандыр. Балким акча менен эмес, мамилеси менен берип аткандыр. Жакшы сөзү менен берип аткандыр. Туурабы? Эгерде андай эмес болсо, анда баардыгыбыз өзүбүздөн башташыбыз керек. Мисалы үчүн, жакшы бир сөздөн өзүңүз айтып баштасаңыз, кайра ошону өзүңүз ала турган болосуз. Буйруса, мына ошол видеону көрүңүздөр. Азыр келинчегиме айфонду алып берип аткан обзордо. Так, бисмилла. Азыр бизде распаковка. Сага бул өзүмө чехолу менен бисмилла деп туруп алдыңыздарда распаковка кылалы. Жалпы баасы мына ушинтип 250 миң сомдон ашык сумма болду. Анткени бүгүнкү күндө баалары да ушундай экен. Эми караңыздар, бул нерседен мен рахат алып айтам. Сөзсүз түрдө акчалай болуп кайтышы шарт эмес. Акчалай түрдө кайтышы бул эң пас, ылдыйкы деңгээл деп айтат элем. Эгерде сизге акчалай түрдө кайткан болсо, бул жакшы. Бирок ырыскы деген нерсе бир эле акчалай эмес, көрүнбөгөн ырыскы болуп дагы келерине ишениңиз. Балким сиз ошол жубайыңызга жакшы сөз айтышыңыз менен, балким сиз келинчегиңизге бир белектен беришиңиз менен, балким байбичеңизге сиз бир нерсени акчалай түрдө алып беришиңиз менен чоң бир кырсыктан куткарылып аткандырсыз. Балким ошол көчөдөн өтүп баратканда сиздин машина сүзүп кетиш керек эле, Кудай сактасын, бирок садаканын жардамы менен сиз 70 кырсыктан балейден оолак болуп атасыз. Ошондуктан билиңиздер, өзүбүздүн эле сактыгыбыз үчүн эмес, келечегибиздин, балдарыбыздын, жакындарыбыздын дагы амандыгы, тынчтыгы үчүн садака иштери улам утуру үзгүлтүксүз болуп турушу керек. Эгерде кедей адам, акчасы жок адам, студент адам болсун, окуучу болсун, мейли чөнтөгүндө 20 сом барбы, ошол 20 сомун бере албаган адам миллионер болгон чакта миллионун бере албайт ал. Кеп акчанын өлчөмүндө эмес. Анткени миллионер адамга
100 000 сомду берүү оңой болушу мүмкүн. Мисалы үчүн колундагы жок адамда айталык 10 000 сом айлык алат. Ошонун 5 000 сомун берип коюу балким Аллах Таала үчүн дагы жагымдуураак болот. Анткени өзүнүн тапканынын жарымын берип атат. Тигил миллионер болгон адам миллион тапканынын 1/10 берүүдө. Көрдүңүздөрбү? Айырмасы кандай экенин. Албетте ошого жараша собуналат, бирок курманчылык деген нерсе таптакыр бөлөк нерсе. Биз эгерде колубуздан келгенин жакшылык иретинде улам утуру садака иретине, жакшылык иретине берип турсак, ал нерсе бизге 10 эседен баштап 700 эсеге чейин сөзсүз түрдө кайта турган болот. Акчалай түрдө кайтышы эң пас төмөн болгондогусу. Баардыгыңыздарга чоң рахмат. Ийгилик.